Айман Эргешева Борбордагы 86-мектепте окуйт. Ал комузга кызыгат. 2-класстан бери Сейтек борборунун алдындагы комуз иримине келип көйлөрдү үйрөнөт. Сейтекке 2,5 жыл болуп калды келгениме. Буга чейин мектепте окучумун 2-класстан бери. Бирок андан кийин атамдардан угуп калдым, Мастур эжей бар окутат экен. Ошон үчүн бул жакка келдим. Комуз буга чейин билчүм 2-класстан бери. Мектептин үйрөнчүм да анда. Андан кийин Мастур эжейден келип, bundan da жакшыраак үйрөнүп баштадым. Машпотой, Актамак, Көктамак, Ататого, Көрөңгү жана башка ушундай чоң күйлөр чертип калдым. Ошо биз Ат башыга, Ошко барып келдик. Буюрса дагы Казакстанга барып келели деп жатабыз. Мастура Бердибекова таланттуу комузчу, маданияттын мыкты кызматкери катары Сейтек борборунун алдындагы комуз иримин ачып, кыргыз көчү комузчулар ансамблин түзүп, балдарды комузга үйрөтүп келет. Азыркы учурда балдарды көйгөй сугарып, 3 кыл комуздун сырын үйрөтүү менен алек. Комузга келген балдар бейинчи иретте мындай логикасы аябай күчтүү болуп тарбияланат. Кийин соңку мисалы биз оң кол, сол колду үйрөтүп атпайбызбы? Ошондо мээдеги 2,5 полушарие деп айтып атпайбы? Оң тарап, сол тарап, анан залда олтурган, маңдайда олтурган, артта, жанында олтурган. Мен мисалы балдарда айтам, оюңарды 3-кө, 5-ке, керек болсо 7-ге бөлгүлүү, анан үндүн бийиктиктерин сезип, оң кол, сол кол дегендей баарын өздөштүрө билгиле деп айтам да. Негизи музыка дүйнөсү, аткаруучулук, чеберчилик ушундай бир эмнени өнүктүрөт. Мүнөзү жактан алып көрсөк, балдар аябай тайманбас болот, алдырбас болот. Алдына келген кандай кыйынчылыктар болобу, эмне болсо ошонун баарын туура алып чыгып кетет да. Башкача айтканда, стресске кабылбайт, депрессия дегенди билишпейт. Булар аны кантип түшүндүрсө болот? Музыканы мисалы жай чыгарманы үйрөтөм, аябай тез темптеги чыгарманы үйрөтөсүң. Ал үйрөткөндө ошол мүнөзүн берип, жай болсо жай кылып аягына чейин, тез темп болсо тез темпте аягына чыгарасың. Байсал Мукамбетов номер 24-мектебинин окуучусу. Комуз иримине келгенине аз убакыт болсо дагы жаштар барыш алтын балалык оңду гүлдөрдү үйрөнүп, эл алдына аткарып келет. Мен 2,5 айдай баратам комузга. Мен бияка баратам Сейтекке. Мен жаштар машты, алтын балактыкты, көк музоону үйрөндүм. Мастур эжем биздин класска келди. Анан бир өзүнүн окуучуну алып келди да, анан ал жакшы ойноп келди, мага жакты. Анан кызыктып кеттим, анан келдим бияка Сейтекке. Акман Аясанбекова 10-класстын окуучусу. Сейтек борборунда 6 жаштан баштап комуз иримине катышат. Москва, Алматы өңдүү шаарларда сынактарга катышып, байгеле орундарга жетишкен. Сейтек борборунда 6 жашымдан баштап чертемин. Комуздун жардамы менен мен көптөгөн жерлерди, көптөгөн нерселерди көрдүм. Мисалы, ошо Москвага конкурска катыштык, Алматы, Астана, жана Кыргызстанда дагы болуп өткөн, Нарында, Ошто көптөгөн жерлерде комузду өзүбүздү көрсөткөнгө жакшы. Жана ошо комуздун жардамы менен биздин колдорубуз мындай элпек болуп, жана башка инструменттерди үйрөнүүгө дагы элпек болуп калабыз. Комуз бири караганга оңой көрүнгөнү менен чертегесе көздү түгөнбөйт. Ошондуктан ушул өнөргө кызыгып, улуу жолду уланткан таланттуу балдарга ийгиликтерди каалайбыз.